Эми бүгүн Арабаев атындагы университетте чоң конференция болуп атат. Конференция тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө арналган. Ошонун ичинде Төрөкул Айтматовдун дагы маселеси каралат. Бул вуз мурун мен өзүм окуп, анан кийин өмүр бою иштеген жерим эле. Мага абдан жагымдуу, бул жерге келген мен ыраазы болуп атам. Эми программасы дагы абдан жакшы экен. Ошо жаштарга мурунку өткөн биздин тарыхты, биздин баягы кыргыз элинин тагдыры, совет мезгили ошол нерселер жөнүндө сөз болот. Аркабызды билсек, анан алдыга кандай кадам басарыбызды биз ачык айкын өздөштүрө алабыз да. Ошол үчүн биз кантип мамлекет түптөлгөн. Мына эмдиги жылы Кудай буйрса, өлкөбүздүн 100 жылдыгы, мамлекеттүүлүгүбүздүн 100 жылдыгы бүт өлкө боюнча өтөт. Мына ошонун алкагында илимий биздин вуздар ушуларды өткөрүп жаткандыгы абдан жакшы, жаркын окуялардын бири. Бүгүн жакшы докладдар окулду. Ата-бабаларыбыз ким болгон, кандай мамлекет түптөгөн, кандай партиялардын курамында иш алып барышкан, кандай куугунтук алышкан, өмүрлөрүн 32-35 жаштын тегерегинде эле дүйнөдөн өтүп кетишкен, атылып кетишкен. 22-23 жашында мамлекеттүүлүк боюнча маселени Россияда, Москвада башында СССР түзүлүп атканда эле кое башташкан. Чап-чаш балдар, 22-деги балдар, 21-деги балдар. Тарыхтагы Актай барактары Роза Төрөкулованын калемине таандык. Бул окуу куралы мен ойлойм, биздин баягы бир эле бүгүнкү студент, эртеңки мугалимдер, биздин тарыхчы, тарых адистигине ээ болуучу студенттерибиздин эле эмес, жалпы эле студенттерибизге ушу алардын биздин ата-бабаларыбыздын, биздин мамлекеттин түптөлүүсү үчүн, сакталуусу үчүн, ушул бүгүнкү күнгө эгемендүү, өзүнчө суверендүү мамлекет болуп мынакей отурганыбызга алардын кошкон кызматын ушу ар бир студент сөзсүз билиш керек. Жана ошондой эле мен жана жогоруда айттым, эртеңки мугалимдер катары алар дагы келечек муунду ушу биздин ата-бабаларыбыздын бизге кылып кеткен эмгегин айтып, ушу өзүнүн баягы предметине айкалыштырып, мен ойлойм, тарбия маселелериндеби же ушул өзүнүн негизги кесиптик милдетиндеби сөзсүз алар дагы таратыш керек. Анткени басып өткөн жолун билбеген эл келечекке жол таппайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Биз чындыгында тарыхы бай мамлекет кыргыз эл экенибиз бардыгыбызга белгилүү. Ушу студенттердин дагы сөзсүз салымы болуш керек деген ниетте биз ушул бүгүнкү иш-чарага студенттерди да катыштырдык. Бүгүнкү иш-чара илим күнүнө туш келгени дагы өзүнүн натыйжасы бар. Анткени илим жана билим тармагында иштеп жүргөн илимпоздор, өзгөчө тарыхчылардын эң негизги максаттарынын бири бул ата-бабаларыбыздын баскан жолун, тарыхын изилдеп, тактап, ак менен караны ажыратып, объективдүү чагылдырып, өсүп келе жаткан муунга калтыруу деп эсептеймин. Билим, маданият, тарых бул адамдын, өсүп жаткан жаштардын жаман менен жакшыны, ак менен караны айырмалоого, мындай билүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.